Birinci mesele boyunca, orongон kızlar boyunca çındığında urmatlı bir tuğanlar, bu boyunca Hazreti Mufti Jakşı kep aytты. Көбүнчө bilim berүүнүн сапаты начар болуп, ömründe bir olimpiyadaga чыгарып алган, же bir medal alıp bere alбаган мектептердин директорлору ошол жолукчан кыздарды кубалап чыгып атат да, бул ошол мен ойлойм биздин өлкөдөгү билим берүүдөгү мындай министрликтин иши эмес, бул деген ошол жанагы Чалагай мектептин директорлорунун иши болуп турат. Анткени мына Оштогу өзбек улуттар жашаган жерде мектептерде кадимки эле мектеп формасын кийип жолук салынып барып кетип проблема жок дагы. Ошол жанагы Кудайдан жөө ачкан директорлор орун алып калган жерде ушундай болуп турат. Эмне кылабыз? Мамлекет боюнча ар бир жаран билим алуу укуктуу. Ошондой эле мамлекет боюнча, биздин мыйзам боюнча, баш мыйзам боюнча дин укугун ар ким каралган дин карман укуктуу болот да. Анан бизге айтып атышат, булар силер деген кыздардын мында мажбурлабагыла жолук салынганга. Алар деген өздөрү акыл эске толгондо өздөрү тандап алат деп атат да. Анда биздин жаш балдар деле мектепке баргысы келбейт. Алар кечке эле балмуздак жегиси келет. Ал деген китепти окугусу келбейт. Биз мажбурлап школго жөнөтүп атпайбызбы? Анда кандай болот? Ошол тандоо окууга жеткенге чейин ата энеси өзү туура көргөн жолду балдарына багыт берүүгө урматтуу бир туугандар милдеттүү болот. Ага келгенде унчугушпайт да, анан буга келгенде ушундай мажбурлап прививка алдырып атасыңар, школга апарып атасыңар. Анан ата энеси мусулман болуп, ушуну туура деп билсе, жолук салынса, эмне үчүн ата эне аны мажбурлап аткан болот, урматтуу бир тууганым? Жеке мусулман адам өзү туура көргөн жолду балдарына ыра көрөт деген сөз болот. Экинчи маселе, ошол биздин мектептерде тыюу салынбайт жолукка, иншалла. Бирок ошол жолук салынган мугалим кыздар дагы ошол мектеп формасын кийип, анын үстүнөн ак татындакай жакан жолук салынып, этегинен эгерде көйнөк кыска болсо, шым кийип алган болсо, бардыгы ордуна келет. Анан ошол кайсы бир мектептин директору эгерде ушундай кылса, анда биз укук сакталган мамлекеттебиз, буларды сотко берүү керек, сот чечип берсин. Анткени биздин баш мыйзам боюнча, башка мыйзам боюнча карап көрүш керек. Эгерде бирөө айтып атса, ага каршы чыгуунун кереги жок, түшүнүк кат жазып берсин, мен мектепке киргизбейм деп. Эгерде түшүнүк кат жазып берсе, сотко тартырып апарып, сотко бергиле, ушундай билим берүү укугун чектеп атат, баш мыйзамды бузуп атат, дин тутуу эркиндиги бул деген жанагыдай шек келтирип атат деп сотко берсеңер, иншалла сот, мен ойлойм, бизде гумандуу соттор иштейт, алар сиздерге мыйзамдын негизинде, укук талаасында укугуңуздарды коргоп берет. Чын эле жамандай берген кереги жок, сотко бериш керек, ошондон кийин сот териштирип бериш керек болот. Биз Кыргызстандын жараныбыз. Кыргызстан кээ бир депутаттарга, кээ бир мисалы үчүн жөн эле адамдарга менчик болуп калган эмес дагы, анан биз жетим бала өгөй дагы эмеспиз. Биз Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөн, Кыргызстанга налог төлөгөн, ошол кыргызмын деп сыймыктанган, Кыргызстандыкмын деп биз мактанган адамдардын бирибиз, урматтуу бир туугандар. 85% мусулман өлкөдө адамдар, кээ бирлер ушул динге каршы сүйлөгөн таптакыр туура эмес, Кудайга жакпай турган иш. Анан бир маселе, жаназа менен коркутпа, жаназа окубайм деп айтасың дей берет. Бул жаназа окуйбузбу, окубайбызбы, намаз окуйбуз, окубайбызбы, жолук салынабы, салынбайбыз, бул биздин ишибиз, диний ишибиз. Мамлекет динсиздиктен ажыратылгандагы, анан диний ишке келип бирөө кийинишип, сен жаназа оку же окуба деп айткан эч ким укугу жок. Буга муфтий айтат, урматтуу бир тууганым. Биз мамлекетке барып мындай мыйзам кыл деп киришпеген сыяктуу эле. Кээ бирлер чубак ажы баарына киришти деп жалгандан жазып жүрүп, нерсенин бардыгын жок. Биз болгону гана өзүбүздүн укуктарыбызды мыйзам чегинде талап кылганды гана билебиз. Рахмат сизге.